Назарыңыздарда күндеме маалыматтык программасынан толукталган кечки чыгарылышы. Аны менен мен Кундуз Кенжебаева тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан. Бюджетке канча төктү? Кыргызстанда казино ачууга алгачкы лицензия берилди. Бөйрөктөн шыйрак чыгарчуулар көп. Дайырбек Орунбеков туристтик сезондун алдында кыргызстандыктардан, анын ичинде ЖМКлардан негатив маалыматтарды таратпоону суранды. Баткенде Тажикстан менен чек арага жакын Карабак айылында тукум уруштуруу оюну менен коштолгон эмгекчилердин майрамы белгиленди. Уникалдуу оюндун таржымалы кандай? Аламөдөн районунда жергиликтүү кеңештин депутаты аймактар аралык кастыкты козутууга шектелип кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда бир катар жарандар райондук прокуратурага арыз жазышкан. Арыздануучулар былтыр 7-июнда Ленин аймактык жергиликтүү кеңештин депутаты элдик чогулушта башка облустан келгендер айылга өз эрежелерин орнотуп жатат, аларга айылда орун жок дегенин маалымдашып, элди бөлүп жарган үчүн чара көрүүнү өтүнүшкөн. Прокуратура арызды райондук милицияга жөнөткөн. Бул фактыга байланыштуу 2023-жылдын 2-апрелинде кылмыш жаза кодексинин 330 беренеси расалык, этностук, улуттук, диний жана аймактык аралык кастыкты козутуу менен иш козголуп, тиешелүү соттук укуктук экспертизалар дайындалган. Экспертизанын корутундусуна ылайык Ленин айылынын жергиликтүү кеңешинин депутаты тарабынан аймактар арасындагы кастыкты ачык билдирип, мыйзамсыз аракеттерди жүргүзгөндүгү такталган деп билдиришти милициядан. Бул окуя боюнча шектүү катары 44 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Кыргызстанда казино ачууга лицензия берилген алгачкы учур катталды. Бул туурасында финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы билдирди. Ага ылайык Адилет Абдыманапов жетектеген компания кумар оюндарын уюштуруу менен алектенүүгө уруксат алуу үчүн бюджетке 84 миллион сом төлөгөн. Аталган фирма 2022-жылы 14 ноябрда негизделген. Ишмердүүлүгү убактылуу жайгаштыруу. Дареге катары Бишкек шаарынын 12-кичи районун көрсөткөн. Казино иштетүүгө уруксат берген мыйзам былтыр көптөгөн талаш тартыштар менен өткөн болчу. Бийлик кумар оюндарына Кыргызстандын жарандары кирбей турганын айтып, негизги максат бюджетти толтуруу экенин белгилеген. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров казинолор ачылса казынага миллиарддаган сомдук салык түшөөрүн билдирген. Президенттин администрациясы туристтик сезондун алдында кыргызстандыктардан жана анын ичинде ЖМКлардан негативдүү маалыматтарды таратпоону суранды. Мамлекет башчынын маалымат кызматынын жетекчиси Дайыр Орунбеков туризм үчүн өлкөдөгү коопсуздуктагы эң маанилүү экендигин айтты. Деги эле учурда Кыргызстанда туризмдин абалы кандай? Бул тууралуу алдыда кене сөз болот. Пару дней назад я и не думал, что окажусь в киргизском городе Ош. История краснокнижном цветке Агюль. Еда вкусная, еды много, порции большие. Кыргызстандын тарыхын, элин, жерин өзгө элдерге таанытып жаткан чет өлкөлүктөр соңку 1 жыл аралыгында көбөйүп жатканы байкалууда. Алар күнөстүү Кыргызстандын өзгөчөлүктөрүн өздөрүнүн көз карашы менен тааныштырып, мамлекеттин туризм тармагына кайсы бир ченемде көмөк болушууда. Анткени чет элдик блогер жана ар кандай телепроекттер менен келген маалымат таратуучулар Кыргызстан тууралуу кызыктуу видео материалдарды жасоо менен туристтердин санын көбөйтүүгө салым кошууда. Кыргызстандын туристтик сезону башталар алдында Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков өзүнүн Facebook социалдык баракчасы аркылуу жеке өтүнүчүн жазып чыкты. Ал өлкөдөгү көрүнүштөр, кылмыш, кырсык, терс таасир берүүчү маалыматтарды таратууну азайтуу керектигин жазган. Ага себеп мындай маалыматтар алардын өлкөгө келүү ниетин чектеп коюшу мүмкүн деп эсептейт. Биздин мамлекет башка өлкөлөр менен ушул туристтик потенциалы менен аттандаша турган болсок, анда ириде ушул маалыматты этиятташыбыз керек. Болуп аткан кырсык бул бүт дүйнөдө болот, болуп аткан кылмыш бүт дүйнөдө болот. Бирок биз аны эң алдыңкы орунга чыгарып, мына туристтик сезон башталып атканда аны жарыялаганыбыз мындай максатсыз деп эсептейм. Биз мүмкүн болушунча ар бир жаран ошол туристтер көп келсе экен, ошолорго биз жагымдуу
жагдайларыбызды көрсөтсөк деп ойлонсок туура болот да. Өлкөнүн экономикалык өсүүсүнө чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзүп жаткан туризм тармагы учурда алда канча алдыга жыла баштаган. Буга соңку 2 жыл аралыгындагы статистика далил боло алат. Мындан улам жогоруда айтылгандай ар кандай адамдын психологиялык абалына терс таасир берүүчү маалыматтарды этияттуулук менен жарыялоо дурус. Анткени ар бир чет элдик жаран алгач интернет желеси аркылуу биздин өлкө тууралуу маалымат алышат, издешет. Бул учурда көңүлгө тиген терс маалымат өзүнүн кедергисин тийгизип калышы ыктымал дешет адистер. Ошол эле учурда ошо Кыргызстанда болуп аткан маалыматтарды окушат. Бул Кыргызстан чынында коопсуздугу кандай, негизи эли кандай, жалпысынан ошол маалыматтарды алгандан кийин сөзсүз түрдө бронь кылып билеттерин алып Кыргызстанга келишет. Анан ошого терс баягы терс маалыматтар сөзсүз түрдө туристтердин кайра келбей коюшуна бир абдан бир терс жактарын көрсөтүп калышы мүмкүн. Ошол себептен мен суранып кетет элем, жакшы жакты көрсөтөлү, маданиятыбызды көрсөтөлү, салтыбызды көрсөтөлү. Маалымат үчүн айтсак, бул жылы Кыргызстанга 10 миллионго жакын туристтердин келүүсү күтүлүүдө. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 45%га көп. Өткөн жылы өлкөгө 7 миллионго чукул турист келген. Ал эми келген туристтердин эсебинен ресторан жана мейманканалардан бюджетке жалпы 951 миллион сом киреше түшкөн. Нурзада Сыдыкова, Майрымбек Абдибилалуулу, регион, Бишкек. Бүгін 2 майда түштөн кийин кезектеги бомба тууралуу билдирүүдөн улам номер 33 мектептен окуучулары эвакуациялоо иштери кайрадан башталды. Андагы сүрөт жана видеолор социалдык тармактарга жүктөлдү. Бул жыл башынан берки 7-чи учур. Учурда жеринде милиция кызматкерлери иш алып барып жатканы кабарланды. Эске салсак, ушул эле күнү саат 11:00 ушундай эле себеп менен каладагы 4-чү мектеп гимназиясы да эвакуацияланган болчу. Мындай окуялар соңку аптада бир нече ирет кайталанды. Бирок анын уюштуруучулары бүгүнкү күнгө чейин аныктала элек. Тиешелүү органдар иликтөө жүрүп жатканын гана билдирүүдө. Бүгүн 2 майда президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев жана Согди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджаббой Ахмадзода Согди облусунун жетекчилери жолукту. Бул тууралуу президенттин Баткендеги өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматынан билдиришти. Маалымдалгандай, жолугушууга 2 облустун чектеш жайгашкан райондорунун башчылары, облустук күч түзүмдөрүнүн жетекчилери да катышты. Анын алкагында 2 тараптуу жолугушууда чек арадагы акыркы кырдаал талкууланып, ар кандай пикир келишпестиктерге жол бербөө, коопсуздукту сактоо максатында буга чейин кабыл алынган чечимдерди биргеликте аткарууну улантуу. Күнүмдүк турмуш тиричиликке байланыштуу орун алган маселелерди жеринде чечүү сүйлөшүлдү. Ошондой эле учкучсуз учуучу аппараттардын учушу, сууну пайдалануу, сугат каналдардын жана арыктарды тазалоо, көпүрөлөрдү, жолдорду оңдоо маселелери каралып, бул маселелердин үстүндө иш алып баруу максатында тийиштүү мекемелердин жетекчилеринен турган комиссия түзүлүп, жеринде иш алып баруу тапшырмасы коюлду. 2 тараптуу комиссия үстөздөгү жылдын 4 майында Лейлек районунун Максат айылында жолугушуусу пландалды. Белгилей кетсек, Баткен жана Тажикстандын Согди облусунун башчылары иш үстүндө байма-бай жолугушууларды өткөрүп турат. Бул аракет чек арадагы тынчтыкты сактоо, аймактагы элдин коопсуздугун камсыз кылуу, улам жаралган маселелерди ыкчам чечүү максатын көздөйт. Баткенден кээ бир айылдарында жумуртка кагыштыруу, жергиликтүү тил менен айтканда тукум уруштуруу оюндары өткөрүлүп турат. Негизинен жаз мезгилиндеги майрамдар бул оюнсуз өтпөйт дешет. Тажикстан менен чек арага жакын Карабак айылында да тукум уруштуруу оюну менен коштолгон эмгекчилердин майрамы белгиленди. 5 жаштан 60 жашка чейинки курактагы 500дөн ашуун адам бул оюнга катышты. Эч кимдин атайын уюштуруучусуз эле айыл жеринде популярдуу оюнга айланган жөрөлгөгө аймактык кабарчыбыз Нургазы Жайнаков да күбө болгон. Каттарагаш дейт. Катта чөбөр иш беле. Түз кармаш керек. Түз кармасаң тукумуңду. Баткен районунун Карабак айылынын айрым тургундары майрамга тооктун жумурткасын бышырып ала келишет. Жолу болгону бир жумуртка менен 30дай утушка ээ болот. Жергиликтүүлөр бул айылда майрамдын шааниси мына ушундай тукум уруш оюну менен ачылат дешет. Сындырсам мен тукумдун эрежесинде биринчи учуга саперни урат, аркасыга, экинчи урат. Ана эки жагын тең сындырып урттум.
Эмгекчилердин майрамында да 500дөн ашуун тургундар бул оюнга катышыптыр. Биз барган учурда саналуу гана жаш балдар калган экен. Айрымдарынын желим баштыгында утуп алган 10 чакты жумурткаларды көрө алдык. Бул оюн айыл жеринде Союз мезгилинен башталып, бүгүнкү күнгө чейин популярдуулугун жоготпоптур. 82-жылдан бери ушул оюн болуп келишет. Муну ойногон кишилер бардыгы чыныгы дүйнөгө кетип калды. Ойнотуп. Мында күрөш болот. Тоңчумайда күрөш болот жаш балдарынчы. Көп жылдан бери ушу майрамдарда ушул жерге паркка келип чогулуп тукум уруштуруу салты бизде ушу ата-бабалардан бери келаткан эме. Бизге чейин уланып келишет. Ошол өзүмүз көргөндөй тукумду уруштуруп, сынган тукумду сындырган тукум неге салат. Негизи 500дөй мен болжолум 500дөн ашык айланасы балдар келип ойноду. Ана Утулуп калдыңыз. Тукум уруш оюну негизинен жаз мезгилиндеги майрамдарда өткөрүлөт. Атайын уюштуруучусуз эле ар ким жумуртка бышырып келишет. Көбүрөөк ол жогуткан жумуртканын баасы да өсөт дешет. Бул майрамда бир жумуртканын баасы 250 сомго чыгып сатылыптыр. Сынып калган жумурткалар 10 сомго сатылат. Арасында кээ бир тукумдар бар. Бир тукум 10-20га чейин уткан тукумдарды көрүп, ошолордун мындай уруштурганын көрүп кызыгып эме кылабыз. Анан ол көп сындырган тукумдун баасы да кымбат болот. Бүгүн 250ге чейин сатылды ошол тукумдар. Сом. 150-250 сом. Көбүрөөк сындырса, пышык тукум болсо, өзү сынбаш керек. Өзү сынбаш керек. 5-6 таны сындырса, уже ал тукумдун баасы өсөт. 200 сом, 250 сом ушундай. 8 мартта, Ноорузда, 2 айтта, 1 майда, 9 майда майрам болот бизде ушундай. Негизи эл топтолсо эле тукум урушсуз өтпөйт. Тукум уруштурат, тукумду үйдөн пышырып келеттер. Анан тукум пышырып алып келип саткандар бар. Атайын. Саат 10га чейин жүдө кызыйт. Карабак айылы тажик айылдары менен канаатташ турганына карабай тукум уруш оюнун кыргыздар гана өткөрүп келет. Буга чейин кошуна өлкөнүн жарандары менен биргеликте өткөрүлгөн майрамдарга негизинен тажик соодагерлери келишчү экен. Чек ара тосулуп, бири-бири менен карым-катнаш токтоп турат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Кыргызстанда быйыл жалпы республикалык тестирлөө 20 майда башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана Эли министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Тестирлөө 3 этап менен өтөт. Биринчи этап 20-21 майда, экинчи этап 23-24 майда, үчүнчү этап 23-24 июнда. Катталууга үлгүрбөй калган абитуриенттер үчүн 19 май, 22 май жана 22 июнь күндөрү тест борборлорунда кошумча каттоо жүргүзүлөт. Эске салсак, жалпы республикалык тестирлөө 2002 жылы башталган. 2012 жылдан тарта менчигинин түрүнө карабастан атайын адистештирилген окуу жайлардан тышкары бардык жогорку окуу жайга, бардык бөлүмгө студенттерди жогорку республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен кабыл алуу милдеттүү түрдө киргизилген. Турмуштун оор сыноосун башынан кечирген Созак районунун тургуну коомчулуктун жардамына муктаж. Анын үйү авариялык абалга кептелип, адам жашаганга мүмкүн болбой калгандыктан батирлерде күн кечирип келет. Бүгүнкү күндө батиринен чыгууга аргасыз болуп, бирок барар жери жок болгондуктан Регион телеканалы аркылуу коомчулуктан жардам сурап айрылды. 4 жыл мурда инсульт алгандан кийин 53 жаштагы Зайырбек Култаевдин жашоосу түп тамыры менен өзгөргөн. Илдет аны басуудан жана сөздөн калтырган. Бүгүнкү күндө ал уулунун жана өспүрүм кызынын жардамы менен жашоо кечирип келет. Учурда бул колу жука үй бүлө коомчулуктун жардамына муктаж болуп турганын айтат. Култаевдердин үй бүлөсү азыркы учурда Кыз Көл айыл аймагынын Жашасын айылында батирде турушат. Алар акыркы жылдары батирлеп жашап жүргөнүн айтат. Ал эми өздөрүнүн үйү Кызыл Кыя айылында жайгашып, мышыгыйлар абалга кептелип, жашоого мүмкүн болбой калды дешет. Мен өзүм үчпүр тууганмын, 2 уул 1 кыз. Менден кичинекей дагы майып, оор иш кыла албайт алар. Өзүм жаныма агып секин жүрө берет ал. Үйдү буларды карай турган өзүм болуп калгам. Аялымда боюнда бар, аяка тартсаң бияка жетпейт, бияка тартсаң аягына жетпей болуп, бир аз кыйналып турабыз. Өзүбүз эле чек алып, өзүбүз салып алалы десек, колубуздан келбей жатат.
Ауыл жаққа өзінің айылда үй баралық десек жолы бар. Атам больницаға барып қалса больницаға беріш керек. Бізде аяқтан машина 3000-4000-ге келешелі. 53 жылдан бері тұрған үй. Кеше жақында барып ахуалын көрген вообще бұл жашағанға бұл қауіпсіз болып қалған. Тем более красный жерде тұрады алмайды. Мында Зайырбек Култаев 3 баласы келини болуп жашашат. Үй бүлө пенсиянын көзүн карап, иззаттын тапканы күнүмдүк тамак аштан ашпайт. Мындан улам алардын үй салууга чамасы келбей, кайдыгер карабаган жарандардын жардамына муктаж. Азыркы учурда ушул жактан чекпек албасак бел эптеп үй куруп алат элек. Азыр бул жерде бирөөнүн квартирасында турам. Айына 10 000 сомдон квартира акча берем. Мен квартирасы бул үйдү дагы бирөөгө өткөрүп бермей экен. Жакында чыгып кетсе жакшы болот эле деп айтып атам. 3 жылдан бери квартира алабыз. Мен өзүм Москвада жүрөт элем. Мурун апам барды, атам изетилеп бияка болуп жүрчү болчу. Жайына апам өтүп кетти. Ошондон бери деле дагы өзүбүз квартирада турабыз. Ушул сиздер аркылуу президенттерге кайрылсак, биздин наркы эркин жакка кайрылгандарыбызды эч ким карабады. Прямо ошо президентке кайрылсак, sadece бар. Кайрылып, ушундан жардам сурасак деп. Култаевдардын үй бүлөсү колунда бар башкалардын кайгысына кайдыгер карабаган инсандарга үмүт артып турган кези. Материалдык жардам көрсөтүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланыша алат. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Регион телеканалынын чыгармачыл тобу Туркияга болгон сапарынын алкагында миңдеген окурмандарды өзүнө тарткан уникалдуу Рами китепканасына саякат жасады. Аталган китепкана 250 жылдык тарыхы бар Стамбулдагы Рами казармасы реставрация болгондон кийин ачылган. Рами казармасынын корпусунда 4200 кишилик отургучтар, ар түрдүү бөлүмдөр, ошондой эле ымыркай жана балдар китепканасы, санариптик жаштар китепканасы жана ар кандай адистештирилген бөлүмдөр бар. Туркия мамлекети өз жарандарынын билим алуусуна жана китеп менен дос болуп дүйнө таанымын кеңейтүүсүнө өзгөчө маани берет. Туркияга келген чет өлкөлүк туристтердин көпчүлүгү тарыхый жана баалуу китептерди дал ушул өлкөдөн таба алышат. Учурда Туркияда 32 000ден ашуун китепкана болсо, алардын ар биринин өз тарыхы жана өзгөчөлүгү бар. Биз азыр Туркиядагы эң чоң болуп эсептелинген Рами китепканасында турабыз. Аталган китепкана Туркиянын Эйп Султан шаарчасында 18-кылымдан калган Рами казармасы реконструкциядан өткөрүлгөндөн кийин атайын китепкана болуп ачылыптыр. Китепкана Туркиядагы эмес, Европадагы эң өзгөчө жана уникалдуу китепканалардын катарына кирген. Бул жерде бир эле учурда 4200 кишиге ылайыкталган отургучтар жана окурмандар үчүн керектүү бардык заманбап шарттар түзүлгөн. Заманбап китепкана 24 саат бою ачык болот. Иштөөчү жана окуу залдары, ымыркай жана балдар бөлүмү, топтук жана жеке окуу залдары күнү түнү иштейт. Рами китепканасы 51 000 метр квадрат ландшафтуу аянты, 36 000 метр квадрат жабык бөлүмү, 2,5 миллион томдук китеп баткан 220 метр квадрат окуу залдары менен Европадагы эң чоң ички пейзаждуу китепканалардын катарына кошулган. Рами китепканасына туруктуу туризм аталышындагы атайын сертификат берилген. Бул жерге дүйнөнүн булуң бурчунан китеп сүйүүчүлөр өздөрү каалаган китептерин окуп кетсе дагы болот. Мындан тышкары китепкана бир эле имарат менен чектелбестен, мына ушундай гектарлаган аянттагы бак дарактары жана атайын жасалган жасалма көлмөсү дагы бар. Тарыхый кол жазмалар жана сейрек кездешүүчү басылмалар китепкананын шыпакана бөлүмүндө сакталат. Ар кандай томдордун жана китептердин бузулушу китепкананын лабораториясында жүргүзүлгөн изилдөөлөр аркылуу бааланып, реставрация иштери адистер тарабынан кылдаттык менен жүргүзүлөт. Мындан тышкары маданият, тарых жана искусство тармактарында Стамбулдун негизги борборун айлана ала турган Рами китепканасы миллиондогон китептерди, кагазга түшүрүлбөгөн материалдарды жана санарип булактарды окурмандарга жана изилдөөчүлөргө сунуштайт. İlk defa geliyorum. Hat öğrencisiyim. Биринчи жолу келдим, каллиграфия менен алектенем. Бул жерде Куран аянттарын жазууларын көргөнү келгем. Операция болдум эле, айгаар менен ушул жерге келүүнү кыялдандым. Жаңы эле карап жатам, бирок көргөндөрүм абдан мыкты экспонаттар. Buraya hani girebilirsiniz deyip girdim.
Ya kitap okumak değil de biz buraya ders çalışmaya geliyoruz. Бул жерге китеп окуу үчүн эмес го, сабак аткарганы келебиз. Өзүбүздүн сабакка тиешелүү гана китептерди алып келебиз жана ошолорду окуйбуз. Ооба, бизге абдан жагат. Бардык шарттары бар. Бул жакта чай, шорпо да берилет. Güzel. Рами китепканасынын ичинде мына ушундай тарыхый китептерди кайрадан иштеп чыгуучу мына ушундай бөлүмү бар экен. Бул жерде эң байыркы делген китептер кайрадан иштелип чыгат. Рами китепканасы туруктуу музей сертификатын алган Туркиядагы биринчи комплекс десек дагы болот. Китепканада жыл бою сүйлөшүүлөр, семинарлар, мастер-класстар жана көргөзмөлөр уюштурулуп турат. Архив жазууларында белгилүү болгондой, Рами ферма казармасы Осман дөөлөтүнүн султаны Мустафа Үчтүн доорунда улуу вазир Рами Мехмет Паша тарабынан тургузулган. Республикалык мезгилде да аскер кызматын өтөгөн казарма 1960-жылга чейин активдүү колдонулган. Казармада реставрация иштери 2014-жылы башталып, 2023-жылы Туркиянын эң маанилүү китепканаларынын бирине айланган. Белгилей кетсек, китепкананын ачылышына Туркия Республикасынын президенти Режеп Tayyip Erdoğan катышкан. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Стамбул шаары. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы билдиргендей, быйыл битир садака үчүн жалпы 53.824.441 сом топтолду. Анын 657.881 сому РСК, 900.557 сому М-банк аркылуу жыйналды. Битир садакадан топтолгон каражаттын 60%, тактап айтканда 30.681.082 сому жергиликтүү мечиттерге, 15% хатибияттарга жана 15% казыяттарга, калган 10% муфтиятка бөлүндү. Битир садака жергиликтүү мечиттер, хатибияттар, казыяттар ошондой эле муфтият тарабынан муктаждарга таратылып берилүүдө. Ислам шариятында битир садака берүүгө зекет берүү парз болгондор негизги муктаждыктардан сырткары 85 грамм алтыны же анын наркындагы акчасы барларга милдеттүү. Быйылкы ороз айында бериле турган битир садака bir адамга 1 килограмм 600 грамм будайдын учурдагы базар баасы 50 сомдон эсептелет. Өткөн жылы 42.247.328 сом битир садака топтолгон. Мындан сырткары интернет банкинг аркылуу 256.800 сом жыйналган. Бүгүн 2 май күнү Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсаттар Сыргабаев жана Жалал Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков тийиштүү жетекчилер менен биргеликте министрлер кабинетинин социалдык контракттын негизинде социалдык жардам көрсөтүү жөнүндө токтомунун негизинде кайтарымсыз 100.000 сомдон алып, ишкердик баштаган аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн кабар алышты. Кыдыруу учурунда бир катар үй бүлөлөр ишкердигин жакшы жолго коюп, киреше таап жатышкандыгы белгилүү болду. Атап айтканда, социалдык келишимдин негизинде каражат алган үй бүлөлөр нан азыктарын бышыруу, жер жемиштерди өстүрүү, соода саттык менен алектенүү, кийим-кечек тигүү сыяктуу ишкердиктерди түптөшкөн. Мен алганда 2 балаларым алчылым пособия. Алмага анча деле жардам берчү эмес. Азыр мен авиалог алдым. Анан тигип кошумча эметкен материал каражаттарыма, анан мындай пар үтүктөрдү алдым. Келечекте дагында мындан дагы келечекте мындай ишимди дагында эметкенге аракет кылып жатам. Мага өтө пайдалуу болду бул нерсе. Сирен Эргешбаева да буга чейин мамлекет тарабынан 6 баласына жөлөк пул алып келген. Ал эми өткөн жылы социалдык келишимдин негизинде кайтарымсыз берилип жаткан 100.000 сом каражатты алып, короосундагы 3 соттук жерге кулпуна эккен. Учурда анысы киреше берип, үй бүлө бюджеттин толуктай баштаган. Мен билген жер бар эле, ошону айттым. Беришти, Кудайга шүгүр. Анын аграриясы даяр жыгачтары 25 сотук сурадым эле, 13 сотук чыкты. Калган жер занят экен да. Мына келинди жазышып, ай сайын 6.000 күтүп отуруп, бир кабындан ашпайт. 100.000 мынакей. Сварка, бул полировка кылабыз. Социалдык келишим менен каражат алып ишкердик баштагандардын дагы бири Талантбек Сейитов. Ал мамлекет тарабынан берилген каражатка унаа оңдоочу жайына шаймандарды сатып алган. 7 балам бар азыр. Мурда ошо 5 балама пособие алчумун. Кийин 6 балама болгондо уже соцконтракт. Ушул майда чүттүүлөрдү алып кылып атам.
Социалдык келишим долбоорунун максаты аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү оор турмуштук кырдаалдан чыгарууга түрткү берүү жана эмгекке тартуу менен жашоо сапатын жакшыртуу болуп саналат. Муктаж болгон үй бүлөлөрдү биз карап чыгып атабыз. Негизинен биз карап атабыз, алар мындай максаттуу пайдаланып атыптыр. Кээ бирлери мындай жакшы жүрүшүп атыптыр иши. Мына өзүңүздөр да көрдүңүздөр, мына клубниканы эгип 3 күндө 8 000 сомдон таап атыптыр. Ал 1 айда 80 000 сом пайда дегенди билдирет. Булдан чоң жетишкендик. Андан сырткары ушул мал, кой чарба, анан мына тигүүчүлүк максаттарда иштетип атышыптыр. Эң азы ошол 10 000, 15 000 менен айына пайда киреше таап атыптыр. Эми бул мамлекет тарабынан чоң жардам болуп атат. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин социалдык контракттын негизинде социалдык жардам көрсөтүү жөнүндө токтомун ишке ашыруу максатында шаардык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы тарабынан 2022 жылы Жалал Абад шаарындагы аз камсыз болгон 50 үй бүлөгө 100 000 сомдон акча каражаты берилген болсо, быйыл 75 үй бүлөгө каражат берилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Эдельвейс куткаруучулар кошууну Альпинияда 2023 иш чарасын коштоду. Аталган саамалык тоо туризмин өнүктүрүү максатында 30 апрелден 1 майга чейин орун алды. Эл аралык салттуу Альпинияда аларча мамлекеттик жаратылыш паркында кыргыз альпинисти Эдуард Куатовдун жетекчилиги алдында өттү. 4170 метр бийиктиктеги Комсомол чокусуна 700дөн ашык каалоочулар жана альпинисттер чыгып, алардын коопсуздугун камсыздоо үчүн Эдельвейс куткаруучулар кошууну коштоп жүрдү. Тоого чыгуу учурунда куткаруучулар жабыр тарткан эс алуучуларга алгачкы жардамдарын көрсөтүштү. Нөөмөтчү топко артериалды кан басымы жогорулагандар жана түшүп кеткендер, тоо таштан буту колун оорутуп алгандар жана башка оорулар менен кайрылышкан. Жалпысынан 21 адамды тоодон түшүрүштү деп айтылат өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында. Иш чаранын соңунда өлкөнүн альпинизм жана аскага чыгуу федерациясынын президенти Эдуард Кубатов жана катышуучулар Эдельвейс куткаруучулар кошуунуна ыраазычылыктарын билдиришти. Регион телеканалынан күндөмө маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бул күнгө даярдалган күндөмө маалыматтык программасы мына ушулар менен соңуна келип жетти. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.